Ай, ушул малга дери ооруса бир кеп, бир башын десе бир кеп, жакшынакай алып барып кийирип берсе, толгосу бар экен, жашы өткөн келин экен, андай болсо деген кесирба кылып деле алышпайт беле, жардам берип. Же врач жок, эмнеге тиги деген бер жакта акушерка жооп берет. Кете бергиле деп буларга кепилдик менен. Андай болсо жакшынакай төрөтүп, же баласын сактап калган жок, же өзүн сактап калышкан жок. 6 баласы, энеси оорулуу, үйдө жатат азыр. Араң отурат, башынан операция болгон, жаш өткөн кемпир. Карасын эми, башы менен жооп тартышсын. Себептен Алманчокто мектепте деген завуч болуп иштейт эле зыңкыйып. Бул үйдү кыймылдап аткан ошо келин болчу. Сезип, анан ушундай ооруп, анан эле ушундай эме болуп калды. Туалеттен деп. Анан ошого чейин эмне үчүн давление ченелген эмес, ошондо эмне үчүн көөсүнө чалган эмес. Анан 3:45-те милициялар билип атат. Биз кабарды мынакей иним саат 5-те билип атат. Ага чейин эмне кылышкан булар? Эмне кылышкан? Эмне жардам көрсөтүлгөн? Эмне үчүн дежур врач деген жок атат да. Эки жан өлүп атат бу жердечи. Төрөп атса дагы төрөп, өлсө ии демек. Келиниңиз сиз менен чогуу жашачы да. Ден соолугу кандай эле, кандай жүрчү эле? Созулуп гана жүрө берчү. Эчтеке ооруйм деп айтчу эмес. Дени сак болчу. 6 балам татынакайла төрөп, тачкосы болгон жок. Төрөп оңой болчу. Эчтеке кыйналчу эмес балам. Ушундай эле күлүп момурогон келиним бар болчу. 6 баланы мына мамам туштап кеттим кучагыма. Өзүм деле алымаз эле операция болгон башыма. Ай, шорум калган экен. Чене өлсөчү келиним, жараган келиним. Ай, бүтүн куту болчу. Жалгыз эле бир эркек уулум бар эле. Ай, жалгыз маңдайыма күткөн келиним болчу. Келиним билимдүү, мектепте да иштеген. Эл ушунча алыныптыр келиним. Мугалимдери да ыйлап атат. Окууну бүтүп кеткен балдардын колтулары балдарынан өйдө келип ыйлап атат. Завод болуп иштеди кийинки күнү. Өзү да мындай мектепке активный, жакшы, мыкты мугалим болчу. Бакамайга апарып, толготуп атам дегенде үйдөн саат 9-да беттери чыңалып ана толготуп баштады, саат 10-дорда апардык. Бакамай, Тоңуранын Бакамай больницасына апарып, күлүп жапжашынакай кирген, жеген менен барган. Анан карантин деп мени киргизбей коюшкан. Анан мен тышта күтүп тургам, жегем кирип чыккан. Анан сен чыга бер, силер кете берле, өзү сүйүүчүлөр дешкен. Анан ошондон кеткенбиз. Анан саат 12:30 үйгө келген. Үйгө келип чалып күзөт кандайсың деп сүйлөшүп күзөт менен. Улан жакшымын деп айтып, балдар менен жата бер деп айткан. Анан мейлдеп балдар менен жатып буктап кеттим. Анан бир маалдар телефон шыңырады. Шыңырап сүйүүчүлөр атат го деп ала калсам, чоочу номер экен. Алсам врачтар чалыптыр. Анан жолдошу болосуң ары күзөттүм деди. О, жолдош болом десем, тез келиңиздер деди. Эмне болду деп кайра сурасам, тез келиңиздер эле өчүп салышты. Анан ошондон эле үйдөн чыгып теңчимди айдатып алып бардым. Барсам эле реанимацияга алып кириптир. Каякта десем эле уже милициясынын баарын топ-топ, врачтарын баарын топ-топ коюшуптур. А жерден эле кайрат кылыңыз дегенде өзүмдү жоготуп, каякта деп алтыным менен ошо берекем басып эле өзүмдү жоготуп турмун. Таптаза барган. Буга чейин больницага көрүнгөн, Бишкекке чейин барганбыз, топлерге түшүп, топлерден светной кылып чыгарып берген кыз болчу. Кызымдын сүрөтү менен светной кылып чыгарып берген. Ай, берекемди жоготуп алдым ушинтип. Анан жапжашынакай болчу. Үйдөн күнүгө тең чачыбыз тепкилеп атат деп кыздар менен балдар менен күнүгө курсагын сылап. Ай, таптаза барган. Бу жерде өзү көрүнүп турчу больницага.